этнограф тарыхчы, тарых илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын Бегималы Жамгыржиева атындагы тарых, археология жана этнография институтунун директору кызматын аркалап келаткан белгилүү тарыхчы Асанканов Абылабай агай, сөз сизде. Депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйынга катышып отурган катышуучулар, бүгүнкү каралып аткан мыйзамдын долбоорун кабыл алуу боюнча даярдыктын мааниси абдан чоң. Себеп дегенде, мынакей азыр казактарды алалык, бир нече институт, жогорку окуу жайлары, мен деген белгилүү тарыхчылар жалпысы менен отуруп алып, 20-30 жылдардагы репрессияга учураган адамдарды кайра калыбына келтирип атат. Эсиңиздерде бардыр, 30 жылдарда Казакстанда голодомор болгон. Өзгөчө эки республикада, Украина менен Казакстанда. Муну ошол голодомордун мезгилинде бизге Кыргызстанга 100 000 казак келген. Ошонун 31 000 мына ушу күндө бизде жашап жаткалганы кайры кетти. Көз карандылык эмес башталганда 63 000 болчу. Булар болуп көрбөгөндөй чоң масштабта иштерди баштады. Мен оюмча, биз алардан кем калганга эч кандай акыл жок. Экинчи маселе. Кошуна Өзбекстан. Билесиздер, Кокон автономиясын талкалагандан кийин ага чейин деле бирок өзгөчө Кокон автоном. Белгилүү кыргыздын адамдары ошонун арасында Төрөкул жана Узаков бар. Бардыгы тең. Совет коомуна, Совет бийлигине, партиянын үстөмдүгүнө каршы чыгышпады. Ошондой эле картина бул Өзбекстанда да болгон. Азыр өзбектер эмне кылды? Болуп көрбөгөндөй масштабтуу азыр репрессияны учурагандардын баарын кайра гана калыбына келтирип атат. Биз мынакей жеке демилгендин аркасы менен мамлекеттин каржылоосу эмес, мынакей Болот Абдрахманов баштап 10 томдукту чыгарды. Толугу менен чыга элек 18 000 калыбына келтирген. Мына мен баянкы чогулушта Жанар жолдош Акаев өзүңүз уктуңуз. Мен өзүмдүн таятам менен чоң атамды мисал келтирдим. Булар жок. Жалаң эле КГБ эмес, башка силовой структурада көбү репрессия учураган. Ошондуктан бул маселе мен оюмча аксиома, которая не требует подтверждения, утверждения, объяснения. Билесиздер, аксиома деген экен. Азыр Кыргызстандын эң чоң маселелеринин бири бул улуттун аң сезимин бекемдөө маселеси турат, жолдоштор. Мамлекеттүүлүктү бекемдөө түшүнүгү турат. Улуттук аң сезимди, мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн эң бир фактор бул тарыхый аң сезим. Тарыхый аң сезим бул тарых илими, тарыхый аң сезимди бекемдейт. Ал эми тарыхый илимдин эң негизги миссиясы азыркы мезгилде тарыхый эс тутумду бекемдөө маселеси туруп атат. Биз кимбиз? Ким элек? Кимбиз же кайда баратабыз? Ошондуктан бул масштабтуу нерсе, масштабтуу.
Bir gana реабилитация маселеси эмес. Бул андан терең чыккан маселе тарихи аң сезим, тарихи эс тутумду даярдоо, бекемдөө, калыптандыруу. Ал өз кезегинде улуттук аң сезимди, улуттук граждандуулукту, улуттук патриотизмди бекемдөө маселеси туруп атат бу жерде. Биз муну мындай бир кичинекей тарыхтын бир же болбосо жабыр тарткан 18 миңдин кишиси катар карабай, жалпы элдин трагедиясы катары карашыбыз керек. Ошондо биз бир нерсени жаратабыз. Андан кийин биздин институт жөнүндө мен бая күнү өзүңүз билесиз, жолдош Жанар Акаев. Ушул институттан атайын бизде бөлүм бар. Тарых, совет доорун изилдеген бөлүм деп. Ошондо 6 киши, 4-өнү бөлүп берейин дедим эле. Дагы 2 кишини кошоюн, 6 кишини. Азыр мен ушул чогулушка болгонго чейин Болот Абдрахманов менен сүйлөшүп, мен мунун эгер үстүртөн эметип көрсөм, азыр бул кишинин менен сүйлөшкөндөн кийин бул бир моундай бир пласт, тереңдикте жаткан калыңдыкты көтөрүп чыгышыбыз керек. 10 жылдан ашык иштедим дейт. Эгер биз 6 киши иштесек, жөө бер жагы дегенде 4 жыл, 6 жыл иштейбиз дедиңиз. Туурабы? Ошондуктан мен дагы тереңирээк, кененирээк карап, институт өзүнө бул жүктү координацияны моюнга алат деп сиздерди насыңарга сөз берейин. Ошо менен бирге ушул маселе боюнча жалаң гана институтта иштебеген башка Арабаевта, улуттук университетте, Ош университетинде ушул маселе боюнча иштеген окумуштуулар бар. Ошолорду дагы тарталы. Тартып туруп, мен жакын арада сиздерге ошол иштей турган адамдардын санын, фамилиясын тактап туруп берем. Бул биздин моюндагы парыз, жолдоштор. Анан аны чыгаруу маселеси, аны элге терең жеткирүү маселеси мен оюмча чогуу иштеле турган иш. Акыркы айта турганым, биз чоң тарыхый окуянын астында турабыз, жолдоштор. 2024 жылы биз Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз Совет мамлекетинин 100 жылдыгын майрамдаган турабыз. Азыркы мезгилде Кыргызстандын жана кыргыз элинин астында мамлекеттүүлүктү бекемдөө, мамлекеттүүлүктү көз карабыздей сактоо маселесинен жогору актуалдуу маселе жок. Ал эми бул маселе бардыгын тең камтыйт. Мына ушул биз карап аткан маселе дагы ошол 24-жылга барып такалат, жолдоштор. Биздин массалык кыргыздын элитасы, каймактары ошондон кийин каза болбодубу? Ошондон кийин репрессияга учурабадыбы? Ошол акыры барып туруп 37-жылга алып келбедиби? Ага чейин эң белгилүү адамдардын бардыгы тең 33-жылдан баштабадыбы? Мына ушуларды биз кайрадан калыбына келтиришибиз керек, жолдоштор. Рахмат көңүл болуңуздарга. Чоң рахмат сизге. Абылай Байгай абдан маңыздуу, мазмундуу сөздөрдү айттыңыз. Биз ушу сизден дагы жардамыңызга рахмат. Анан ушул комитетке алып чыкканда, анан ушул эле парламент жыйындарында ушу мыйзам долбоорун талкуулап атканда дагы өзүңүз келип, ушул жерде катышып, анча-мынча депутаттардын суроолоруна жооп берип, ошол жагынан дагы жардам берсеңиз жакшы болот эле.